Баткен обласына қараштуу Кадамжай районунун Каракыштак Боз каналынын курулуп башталганына мына 20 жылдан ашык болду да. Мени таң калтырганы ушул 20 жылдын ичинде дагы ушу бүтпөгөндүгү. Эми ушул канал бүтүп калганда 568 гектар жаңы сугат жер өздөштүрүлмөк. Андан тышкары 700 гектар жерди сууга болгон муктаждыгы жоюлмак. Ошондой эле Кызылка шаарыны ичкен суу менен, сугат суу менен камсыз кылса болмок да. Ошондой эле дагы бир канал тууралуу айтсам, бул Нокат районунун Ынтымак айыл өкмөтүнүн Каримберди участогундагы канал. Эгерде бул каналдагы курулуп бүткөн болсо, ал жерде 2000 гектар жаңы жер сугатка айланмак. 850 гектар жер сууга болгон муктаждыгы жоюлмак. Ал жерде билесиздер, барыңыздарга маалымат болгондой, ал участок Өзбекстан аркылуу суу алып, Өзбекстан ошо сууга болгон муктаж болгон мезгилде сууду бербей койсо, дыйкандардын канчалаган мээнеттери талапка кетип бартат. Ошондуктан мен талап кылат элем, өкмөт 2017-жылы каралып аткан бюджетке ушул Каракыштак Боз каналынын бүтүрүшүнө жана Каримберди каналынын башталышына акча каражатын бөлсүн. Өкмөт эмне үчүн ушундай багытта иш алып барбай жатат? Мына мен жогоруда айткандай, 2 канал эле бүтө турган болсо, 2,5 миң гектар жаңы сугат жер пайда болот экен. Бул биздин элдерге жаңы жумуш орду болот эле. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз чет жака миграцияга барбай, ушул жерде дыйканчылык кылып эмгектенсе болмок. Ошондуктан өкмөт ушул жака көңүл буруп, ушул багытта иш алып барышын мен талап кыламын. Ошол эле мезгилде мына баарыбызга маалымат болгондой эле малдарды идентификация боюнча канча маселе көтөрүлдү. Мына 4 жыл алдын башталмак ушулчу. Мына бүгүнкү чейин эч кандай иш болбой жатат. Өткөндө айтканда, мына биз күз мезгилине чейин баштайбыз деген эле. Ошондуктан урматтуу төрага, ушул маселени малды идентификациялоо боюнча биздин тийиштүү комитетке тапшырма берип, ал бир жыйынтыгын бизге айтып берсинчи, эмне болуп атканын, кандай иштер жүрүп жатканын бизге маалымат берип коюшун мен суралып кетет элем. Чоң рахмат.